Улуу тоолор миңдеген жылдар бою турат. Элдик маданиятта миңдеген жылдардан бери келет. Тоолор түбөлүк элдик маданиятыбызчы. Кыргыз эли турганда элдик маданият да кала берет го деп ишенгим келет. Улуу маданиятыбыздын башында айкөлдүк, меймандостук сыяктуу байыртадан эле улуттук маданияттын баалуулуктары бар. Бул баалуулуктар улуу манас эпосу баштаган элдик оожеки чыгармаларында, Орошон ойшулдугубузда, кылымдарды карыткан комуз күүлөрүбүздө да камтылып турат. Мен өзүмдүн тагдырыма ыраазымын. 22 жыл маданият министри болуп эмгектенип, кыргыз маданиятынын залкарлары менен тагдырлаш болдум. Алардын ар биринин чыгармачылыгы мен үчүн кымбат. Элибиздин Орошон эмгектери кылымдар бою сакталып, элдин эсинен эч убакта кетпейт. Биздин эл өнөрлүү өлбөйт деп айткан. Долгих лет жизни на радость и счастье советского народа и всего трудового человечества. Resepte жазуучулардан барганда казактар да опурмай, одолор келет деп абдан чоң ушундай атча тосуп алып. Кыргыз элинде темир айма тыккан, кыргыз маданиятына ат көтөргүс иш жасаган Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Липа Кондучалованын көзү тирүү болгондо 100 жашка чыкмак. Кондучалованын 100 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде өтүлүп, Маданият министрлиги тарабынан белгиленди. Мааракеге анын жакындары, коомдук ишмерлер, замандаштары аны эскеришип Куран окулуп, аларча көрүскөнүнө гүл чамдар коюлду. Кыргыз эл баатыры, коомдук ишмер Липа Кондучалова 1920 жылы 15 июнда Бишкектен алыс эмес Каражагач айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Азыр бул айылдын бир көчөсүндө Кондучалованын исми жазылган. Кондучалова 2013 жылы 93 жаш курагында көз жумган. Кондучалова дээрлик бир кылымга жакын жашаган өмүрүндө бактылуу тагдырды башынан өткөрдү. Урматтыктын татыктуу ээси болду. Анткени ал кыргыз элинин, мамлекетибиздин маданияты гүлдөп өсүп өнүгүш үчүн бардык дем күч кубатын берип, ак кызмат өтөп келди. Бул албан эмгеги эл тарабынан абдан жогору бааланып, кыргыз маданияты менен искусствосунун умаянеси аттуу расмий эмес ардактуу титул наамга ээ болуп, Кыргыз Республикасынын баатыры наамы президенттин указы менен тапшырылды. Кондучалова даанышмандыгы менен ушул күнгө жеткени, анын баскан жолу кыргыз элибиздин тарыхы деп айтууга болот. 1938 жылы өмүрдүн күлгөн курагы 18 жаш курагында Кондучалова алгачкы жолу чоң турмушка кадам коюп, алыскы тоолордун арасындагы Куланак айылында мугалимдик кесиптен эмгек чыйырын баштаган эле. Көкүрөк көрөңгөсүнүн зиректиги менен 1 жылдан соң мектептин директорлугуна ишеним беришкен. Көп өтпөй комсомолдук жооптуу кызматка жиберилген. Райондук, облустук, республикалык деңгээлге чейин тез эле уюштуруучулук зиректиги менен көзгө көрүнүп, коомчулукка аты таанылган. Өкмөттө, жогорку советте жооптуу кызматтарды аркалаган. Тактап айтканда, Кыргыз СССРинин тышкы иштер министри, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын орун басары, Кыргыз СССРинин жогорку советинин бир нече жолку депутаты болгон. Ал 1958-1980 жылдарда алмаштыруусуз маданият министри болду. Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жетекчи кызматына барган биринчи аял саясатчы. Тарых барактарында эмгекчил айым, жоопкерчиликтүү жетекчи катары сыпатталган. Кондучалова үйдө мээримдүү жана үлгүлүү эне болгон. Кызы Ирина Оролбаева апасы аларга мыкты тарбия бергенин, эч качан үнүн катуу чыгарбаганын айтат. Ал абдан мыкты эне болчу. Албетте бизде кандайдыр бир чектер бар эле. Бирок бизге толук эркиндикти берген.
Биз анын иштеп жатканын, эл менен баарлашканын көрүп үлгү алчубуз. Биздин үйгө туугандар, меймандар абдан көп келчү. Биз апабызга тасмал жаюуда жардам берип, ал бизге үлгү көрсөтчү. Эч качан үнүн катуу чыгарган эмес. Кырчындай өмүрүнүн 22 жылын маданият тармагына арнады. Кондучалова маданият министри болуп эмгектенип турган мезгил кыргыз маданиятынын искусствосунун гүлдөп өскөн доору катары айтылып калганы дагы бекейинен эмес. Чынында эле улуттук фольклорубуздан, элдик өнөрлөрдөн опера, балет, симфонияга чейин өсүп өнүгүүгө жеткирди. Драма, куурчак театрлары, борборубуздагы цирктин ачылышы анын жигердүү эмгегинин натыйжасы. Бүгүсара Бешеналиев атындагы искусство институту 100гө жакын музыкалык жана көркөм өнөр окуу жайлары дагы Кондучалова маданият министри болуп турганда ачылган. Ал баштаган маданиятыбыздагы көч азыркыга чейин элибизге кызмат кылып келе жатат. Алардын басымдуу көпчүлүгү Кондучалованын шакирттери деп айтууга ылайык келет. Кондучалова иштеп турган чейрек кылымга жакын ошол жылдар өзүнчө чоң тарыхый доор болуп, элибиздин тарыхында өчпөс тамгалар менен жазылып калды. Анткени ошол жылдары кыргыз искусствосу менен адабиятынын алтын тарыхын жараткан залкар таланттар өсүп чыгып, Абдылас Малдыбаев, Сайра Кийизбаева, Асанкан Жумакматов, Болот Миңжылкыев, Калый Молдобасанов, Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева жана башка далай улуу таланттардын катары кыргыз искусствосунун гүлдөрү болуп калган. Адабияттан Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк даңазасы эле канча, Алы Токонбаев, Жоомарт Дүкөнбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Бексултан Жакиевге окшогон залкарлар улуттук адабияттын баркын көтөрүштү. Элге кылган ак эмгек, жасаган мээнет, төккөн маңдай тер жерде калбай тура. Кондучаловага көп жылдык алгылыктуу эмгеги үчүн 2000-жылы Руханият ассоциациясы тарабынан эл аралык Курманжан Даткал сыйлыгы ыйгарылган. 2010-жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргызстан мамлекетинин жана кыргыз элинин алдында өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик жана коомдук ишмер Кондучаловага Акшумкар өзгөчө белгиси тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Ошондой эле Лениндин 2 жолку кызыл туу ардак белгиси, 1-3 даражадагы Манас ордендери жана эмгектеги артыкчылык, эмгектеги каармандыгы, улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн медалдары менен сыйланган. Кароо тарыхты көрүү менен барабар эмеспи? Гүлипа Кондучалова кыргыз маданиятынын тарыхында умай энедей улуу аты менен жашай бермекчи.